Мындагы негизги максат аялдардын экономикалык бакубаттуулугун жогорулатуу үчүн санариптик туризм платформалары жаатындагы билимин жана көнүмдөрүн кеңейтүү. Ошондуктан санариптик туризм платформаларын колдонууга адистештирилген санариптик көнүмдөрдү окутууну башталды. Айыл жергесиндеги аймактардагы айымдардын санарип платформалар колдонуу көнүмдөрүн кеңейтүү, жогорулатуу, муну менен туризм багытын жаңы баскычтарга чыгаруу. Анткени Кыргызстанга келген туристтердин көбүнчөсү ушундай айыл жерлерге келип, жөнөкөй конок үйлөргө жайгашышат. Ал эми ошол конок үйлөр туристтер келиш үчүн аны интернет тармагына, атайын туризм платформаларына каттатуу керек. Окуунун биринчи этабы Жалал-Абад, Ош жана Баткен облустарынын аймактарын камтыйт. Тренингде санариптик саякат платформаларын колдонуу үчүн талап кылынган теориялык негиздер жана практикалык көндүмдөр да камтылат. Жалал-Абад областы боюнча балдарга таандык туризмди өнүктүрүү боюнча долбоор баштаган жатабыз. Ошого бизге бул азыркы өтүп аткан долбоор өтө маанилүү болуп атат. Анткени биз ошол балдарды өнүктүрүү туризмин тоже Жалал-Абад областы боюнча өнүктүрүүгө нацелены, в общем. Такыр түшүнүгүбүз жок болгон социалдык тармактар жөнүндө жазап көрүп, практика жүзүндө аны колдонгонду үйрөндүк. Мисалы ала кетсек, Booking платформасы, анын мисалы отелдерди иштеткендер үчүн кандай ыңгайлаштырышыбыз керек жана клиенттер үчүн кандай артыкчылыктары бар, кантип колдонууда биз көбүрөөк пайда ала алабыз. Алынган көндүмдөр катышуучуларга туристтик жайларга көбүрөөк туристтерди тартууга мүмкүндүк берет. Бул акыр аягында алардын кирешесин көбөйтөт. Өз кезегинде айылдагы ишкерликти өнүктүрүүгө жана аймактардагы жашоочулардын экономикалык бакубаттуулугун жогорулатууга үлгү түзө турган бул бирден бир долбоор. Гүлзина Мөндөгө, Чыңгыз Абдыкадыров, Жалал-Абад шаары.